Assalamu alaikum достор. Доктор Алмаев YouTube каналына қош келіпсіздер. Бүгін да сіздерге зарыл болған маалыматтардың жинағын жеткізген әрекет қыламын. Мысалы, қайсы бір жеріңіз ауырса, бөйрөгіңіз дейли, жаш азаныңыз дейли, қайсы бір органыңыз ауырып тұрған болса, анын қандайдыр бір айығып кетүү мүмкүнчүлүгү бар. Дары-дармекти ичсебиз жана натыйжада жакшы болуп калабыз. Бирок ушундай бір оору бар. Ага эмне колдонсок дагы дарысы жок. Жана өкүнүчтүү жери медицинадагы ага күрөшүүнүн эң туура механизми иштеп чыга элек. Бул кайсы оору десеңиз, бул залалдуу шишик оорусу же болбосо рак. Бүгүн сиздерге ушул оору тууралуу өтө зарыл болгон маалыматтарды жеткирген аракет кылам. Жана бул мен чыгара турган рак тууралуу видеолордун биринчиси болот, буюрса экинчисинде анын толукталышы болот. Бүгүн анын механизми тууралуу, рактын пайда болушу, ал эмнеден азыктанат, ушулар тууралуу айтып бере турган болсом, кийинкиде кантип рак менен күрөшсө болот, ошол тууралуу жеткирген аракет кылам. Андыктан рак тууралуу эки видеону тең толук көрсөтө турган жакшы болот. Бир эле жолу чыгарып кое албагандыгымдын себеби бул жерде маалыматтын ушунчалык көптүгү жана аларды туура жеткирүү кыйынчылыгы. Андыктан туура түшүнөсүздөр деп ойлойм. Бүгүнкү видео кызык болсо, сөзсүз түрдө улантысын дагы көрөсүздөр. Демек, рак клеткасы бул кадимки эле клетка. Сиздерге түшүндүрүп, жөнөкөйлөштүрүп түшүндүргөн аракет кылайын. Рак дегенде биз кандайдыр бир жаман нерсени элестетебиз, коркунучтуу нерсени элестетебиз. Чындыгында бул болгону, мисалы, биздеги организмибиздеги бардык жашоочу клеткалар бул алма дей турган болсок, мисалы, бир органда бир түрдүү клеткалардын жыйнагы бар. Алардын бардыгы окшош бир түрдөгү кызыл алмалар деп түшүнө турган болсок, ал эми рак клеткалары болсо пыша элек короо убагындагы, мисалы, июнь убагындагы, ошол алманын жетилген убагындагы ушул алмалар деп түшүнсөк болот. Айырмасы ушул гана. Экөө негизи бир эле нерсе, клетка. Рак клеткасы деле клетка, андан кийин нормалдуу клетка деле клетка. Бирок ортосунда өтө көп айырмачылыктар бар. Мисалы, кадимки клеткалар биздин организмибиздеги убагы келгенде бөлүнүп жок болуп турат. Мисалы, бир клеткадан эки клетка пайда болот, кайсы бир мөөнөтү келгенде. Мисалы, эритроциттер 120 күнгө чейин жашашат. Жана ошол убакта же экиге бөлүнүп жаңы клеткалар пайда болот, же болбосо жашоосу, кыскасы жашоого жөндөмдүүлүгү жоголгон болсо, ошол клетка жок болот. Ушундай түшүнүшүбүз керек. Мисалы, биздин ата-эне бар, андан кийин балдар жетилет. Ал эми ата-эне болсо, жашы, мисалы, 90-100гө жетти дейли, ошондон кийин өлөт. Ал эми перзенттер болсо, кайрадан жетилет. Ушул сыяктуу эле клеткалар жашай беришет, улана берет, тукум куучулук менен бөлүнүп жашоосун улантат. Бирок рак клеткасы болсо, андай эмес, ал бөлүнгөндөн кийин ал такыр өлбөйт. Адамдын өлүмүнө чейин ал жашай берет. Ошондуктан залалдуу шишик деп коебуз. Мисалы, бир клетка болду, ал экиге бөлүнөт, дагы ал жок болуп кетиш керек эле айрым клеткалар, бирок ал жок болбойт. Бөлүнгөн клетка кайра бөлүнүп, ошентип көбөйөрөт, кайсы бир жерде шишик пайда болуп, ошентип адамдын өлүмүнө жеткире турган себеп болуп калат. Эми бул нерсеге алып келген негизги себептер тууралуу айтайын. Демек, организмдин ошол клетканын ичинде бир механизм бар, ал болсо митохондрия деп коебуз. Митохондрия болсо клетканын энергиялык булагы болуп эсептелет. Ал жерде энергия пайда болуп, клетканы камсыздайт. Жана ушул нерсе жабыркаганда организм, ошо клетка өзүнүн жашап кетүү үчүн, компенсация болуу үчүн башка чара карга издеп баштайт. Рак клеткалары ушундай механизмде пайда болот деп дагы бир аз түшүнсөк боло берет. Демек, митохондрия жабыркады жана ракка шарт түздү пайда болушуна. Бирок рактын пайда болушуна себеп боло турган жалгыз нерсе бул эмес.
көптөгөн оорулардагы, мисалы өнөкөт оорулардагы убагында дарыланып жүрбөй турган болсо, ракка алып келиши толук ыктымал. Жана дагы адам кайсы бир учурда унаадан авария болуп же ушул сыяктуу бир кырсыктаган учурда кайсы бир жери катуу жаркырап калган болсо, жылдар өтүп ошол жеринен рак пайда болушу мүмкүн. Ашыкча салмактуулук ракка алып барат. Алкоголду көп ичүү деле сөзсүз түрдө ракка алып барышы мүмкүн. Боордун май басышы, вирустар, ушул сыяктуу көптөгөн биздин зыяныбызга иштей турган нерселер рак клеткасын пайда кылат. Ага кошумча айрым гормондор бар. Алар болсо эстроген жана инсулин деген гормондор. Бул гормондор дагы биз үчүн кайталангыс, организм үчүн өтө зарыл нерселер. Бирок айрым учурларда ушул гормондор деле рактын пайда болуп калышына себепчи болушу толук ыктымал. Бирок эми биз албетте гормондорго таасир эте албайбыз. Башка нерселерге таасир этсек болот. Мисалы, ашыкча салмактуулукка жеткирбей коюуга күчүбүз жетет. Алкоголду колдонбой койсок болот. Унаа кырсыктарын же болбосо башка дагы ар кандай кырсыктардын алдын алууга колдон келишинче аракет кылсак болот. Жана дагы ушул сыяктуу биздин зыяныбызга иштей турган нерселерди жок кылсак болот. Мисалы, өнөкөт оорулар менен тынымсыз жылына бир жолу болсо дагы дарыланып турсак, ал бизге ашыкча тоскоолдук жаратпайт жана рактын пайда болушуна себепчи болбойт. Негизинен рактын пайда болушуна себеп болуп турган нерселер ушулар. Эми алар менен кантип күрөшүү керек? Ошол тууралуу бир аз эстешимче айтып коеюн. Рак клеткалары негизи азыктана турган азыгы бул глюкоза болуп эсептелинет. Андыктан ушул нерсе токтой турган болсо, алар азыктануу мүмкүнчүлүгү жок болуп, өлүп башташы мүмкүн. Бирок бул сиз ойлогончолук жөнөкөй нерсе эмес. Анткени эгер ушуну менен эле маселе чечилип калганда, балким илимде төңкөрүш болуп, ракты алда качан жеңмекпиз. Бул жерде дагы өтө көп нерселер бар. Айтып өттүм, рак клеткалары ушул глюкоза менен азыктанат деп. Демек, биз ракты жеңгибиз келсе, же болбосо ошол менен ооруп баштаганда бир аз оорунун кечегинеткибиз келсе, мүмкүн болушунча углеводдорду, айрыкча жеңил сиңе турган углеводдорду токтотуш керек, убактынчалык болсо дагы. Айыгып кеткенче, албетте биз айыгып кетүүгө мүмкүнчүлүгүбүз ар дайым бар. Чындыгында медицина канчалык өнүккөн болбосун, анын мүмкүнчүлүгү чексиз эмес болуп, көп ооруларга каршы күрөшө албаса дагы, адамдын ушундай ичинде бир ички ишеним дейбизби, ушундай күчтөрү бар. Ар кандай ооруну жеңип кетүү мүмкүнчүлүгү сөзсүз түрдө болушу мүмкүн. Андыктан ушул нерсеге көңүл бурушуңузду каалайт элем. Сиз кааласаңыз, бардык нерсени ошол катары ракты дагы жеңишиңиз мүмкүн. Сизге жардам бере турган биринчи нерсе бул ошол углеводдорду чектөө, же болбосо такыр эле колдонбой коюу, айрыкча жеңил сиңе турган углеводдорду токтотуп коюу аркылуу ракты жеңе баштайбыз. Жана дагы бул учурда биз май жана белок менен азыктанышыбызга туура келет. Бирок белоктордун дагы айрымдары бар, аминокислоталар бар. Ошол аминокислоталар дагы аттарын эстей албай атам. Ошол аминокислоталар менен дагы ошол рак клеткалары азыктанат. Бул дагы биздин зыяныбызга иштеп калат. Көпчүлүк белоктордо бул аминокислоталар бар. Андыктан белоктор дагы бизге жарамсыз болуп калды. Бир гана фисташканын айрым түрлөрүндө ошол аминокислоталар жок болгондуктан ошону колдонсок болот. Рак болгон учурда фисташканы. Эми дагы айта турган болсом, ракты жеңе турган негизги күчтүн негизгиси десем дагы болот, бул ачка буулуу. Анткени биз өйдө глюкоза менен белокту колдонбой коюу аркылуу ракты бир аз болсо да ооздуктайбыз дедик. Эгерде биз ачка жүрө турган болсок, такыр эле аларды азыктандырбай койсок, натыйжада биз кыйла убакытка чейин аны жеңишибиз мүмкүн. Бирок тилекке каршы биздин организмибиз рактан башка клеткалардан дагы турат, алар дагы энергияга муктаж. Ошол учурда биз азыктанышыбызга туура келет. Эми эмне менен азыктанабыз? Биз азыктана турган нерселер бул жер жемиштер болушу мүмкүн. Аларга капусталар кирет. Капустанын ар кандай түрлөрү,
жана башка жер жемиштер антиоксиданттык касиетке ээ болгон азыктар, эркен радикалдарды жок кыла турган азыктар дагы ошол рак менен күрөшүүгө бизге жакшы жардам берет. Сиздерге жеткиргим келген ушулар болду, бирок бул толук маалымат эмес. Эмнелер менен азыктанабыз, толук ойдон буюрса эмдигиде ушул чыгарылышты толуктап дагы да керектүү болгон маалыматтарды кошумчалаганга аракет кылам.